Бишкекте Чоңчуу каналында Lexus унаасы белгисиз себептер менен сууга түшүп кетти. Lexus унаасы кайык сыяктуу агып баратканын көрүүгө болот. Ырчы Бекборбиев сүйүктүүсү Нагиманы туулган күнүндө колун сураган видеосу тарады. Сафари дагы бир май кызматкерлеринен ызнактарды сураганда ал такыр эле билбей койгон. Ушул видеоролик бийликке жетип барсын, ушулар кантип болсун деген комментарийлер толуп кетти. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ушундай да эстен чыкпадык да азыр. Бишкекте Чоңчуу каналына автоунаа түшүп кетти. Бишкектин чыгыш тарабында Lexus маркасындагы автоунаа белгисиз себептерден улам БЧКга түшүп кеткен. Алдын ала маалыматтар боюнча окуя бүгүн 3 майда болгон. Соц тармактарда тараган видео тасмаларга караганда унаа сууга түшүп кеткенден кийин айдоочу салондон өз алдынча чыгып, жээкти көздөй бет алган. Ал ортодо жолдон абас канал агым менен кете берди. Canım pişkirik. Sen çerçe oyuz görmüyorsun. Нагима Шабутоева Бекборбиев сүйүктүүсүнүн колун сурады. Кыргыз эстрадасынан эл артисти Бекборбиев жаш ырчы Назима Ратбекованын колун сурадыбы. Бул тууралуу ырчынын мурдагы менеджери катары таанылган Нагима Шабутоева өзүнүн социалдык тармактагы тарыхчасына билдирүү жайгаштырган. Видеонун алдына Шабутоева: "Бүгүн баарыңар менен маанилүү маалыматты бөлүшөм. Кыргыз эстрадасынын эл артисти Бекборбиев жана анын сүйүктүүсү ой кечиресиздер, жөн гана солисткасы Назима Ратбекованын туулган күнүндө колун сурап жаткан видеосу" деген комментарий калтырган. Учурда Бекборбиев менен ырчы Назима Ратбекова мурдагы менеджери Нагима Шабутоеванын мындай билдирүүлөрүнө жооп бериши элек. Булак Сокол Медиа. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, саа карабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Борбор калаада колледждеги кылмыш иши боюнча 2 аял кармалды. Окуу жайдын каражатын мыйзамсыз пайдаланууга шектелип 2 аялды кармады. 2023 жылдын декабрь айына милицияга аял киши кайрылып, Бишкек шаарындагы колледждердин биринин бухгалтериясынын кызматкерлерине карата чара көрүүсүнө өтүнгөн. Аудитордук текшерүү учурунда 2022-2023 жылдарга таандык документтердин жоктугу аныкталган. Милициянын маалыматы боюнча колледж 29 миллион 69 миң 573 сомдук зыянга учураган. Борбор каланын милициясы ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө иш-чараларынын жүргүзүлүшүндө 1979-1983 жылы туулган жаран кармалган. Алар 2 айга тергөө абагына киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Ала Тоо аянтынын ажарын ачкан айымдар. Социалдык тармактарда Ала Тоо аянтында маанайы көтөрүңкү айымдардын бийлеп жаткан видеосу кеңири тарап, элдин жылуу кабыл алуусуна ээ болду. Видеодо бир нече орто жаштагы айымдар көзүнө келтире бийлеп, айланадагыларга жагымдуу маанай тартуулап жатканы көрүнөт. Колдонуучулар бул көрүнүшкө позитивдүү пикирлерин калтырып, азаматсыздар жашоонун маңызын татып жашагандан уялбаш керек деп жазышкан. Көпчүлүк бул көрүнүштү жашоодон рахат алуунун жана позитив тартқан жөнөкөй бирок таасирдүү мисал катары баалашууда.
Маған жер көрсөтүп берсе, мен ошол жерге бир жакшынакай жаш балдарыбызга бир садик салып берейин, Садик салып берейин. Бабанов Ташиевке разычылык билдирди. Бүгүн Аманбаев айылындагы жаңы балдар бакчага барып келдим. Бары ойлонуштурулуп, акыл менен жасалган. Генерал айтты да, аны аткарды. Эң мыкты, сонун бакчаны ишке киргизди. Айылдаштарымдын жана өзүмдүн атымдан Камшыбек Кыдыршаевичке чоң разычылык билдирем. Мындай билдирүүнү жеке ишкер Өмүрбек Бабанов соц тармактагы баракчасында жазды. Nakiste tayfası. Bala özün okuyor mu da sürekli gelip şu çeşitli. Özün tanıdı da. Bunda büyük bunda özün çıkar. Şuna yiyecek şekilde. Burada olmayan balda. Çapalar bunda herkes ayağa kalkmaktan. Anda seks kurbat sapıyor mu? Ысык Атанын Чоң Чүй каналындагы көпүрө бузулуп, каттам убактылуу өзгөрдү. Ысык Ата районуна караштуу Новопокровка, Ленин жана Сары Жоон айылдары аркылуу өтүүчү көпүрөнүн бузулушуна байланыштуу жол убактылуу жабылган. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгына караштуу жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, учурда көпүрөнү коопсуздукту сактоо максатында бетон тосмолор менен жабылган. Украина Путин сунуш кылган 9-майга карата парадда коркунуч бар. Зеленский 9-майда Москвадагы парадда коркунуч бар экенин эскертти. Киев улут мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына арналган парадка Москвага келген чет мамлекеттердин өкүлдөрүнө коопсуздук кепилдиктерин бербейт. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия өзү конокторун коркунучка салган ар кандай кадамдарды жасашы мүмкүн экенин белгиледи. Бул тууралуу The Moscow Times жазды. Орусия Федерациясынын аймагында болуп жаткан окуялар үчүн биз жооп бере албайбыз. Алар сиздерге коопсуздукту камсыздайт, ошондуктан биз эч кандай кепилдик бербейбиз. Анткени бул даталарда Орусия эмне кыларын билбейбиз. Ал ар кандай кадамдарга барышы мүмкүн. Өрт коюу, жардыруу жана башкалар. Андан кийин бизди күнөөлөп коюшат, дейди ал журналисттер менен болгон маегинде. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12.000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12.000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Так, биринчи суроо. Бул жол белги эмнени билгизет? Запрещающий жол белгилер булар. Кызыл айлантасы менен. Такыр адам басууга дагы, автоунаалар кирүүгө дагы болот. Выезд запрещен. Бул Бул дагы запрещающий белги. Ушундай да эстен чыгып кетет да азыр. Так. Остановка. Азыр 1 мүнөт. Эме болот, азыр кичине толкундоо болуп кетип атат бир аз. эме болот? Светофор. Светофор, Бул
Так, бул предупреждающий знактар. Поезд так кантип айтыларын азыр Жалпак тил менен айтып бериңиз. бул жана жолдун ортолоруна коюлат барчы. Знак ушунда бир аз эстен чыгарып атам азыр сразу. Пока эстеп турасыз. Бул Поезд поезд. Бул бул уже бунун соосу без шлагбаума, бул болсо со шлагбаума. бул Взрывчатный транспортное средство запрещен. Запрещен, да? бул Так, боковой ветер. бул Так, неровная дорога. неге сары? Так, опасная деген билдирет да. Бул сары дегендер баардыгы запрещающийлерге кирет, булар да. Или временный? Временный да. Бул Так, бул самолет жакын аралыкта самолет. Низколетящий, да. бул Так, сужение дорог справа. бул Так, неровная дорога. бул Так, парковка инвалидная. бул Так, бул енді найме примерный десек болот да, жана квадратный азыр. Так, ограничение ширины. бул Так, бул вафельный разметка. вафельный разметка. Вафельный разметка. Эмнени билгиздирет? Бул жана Бизде көп затор болот өзү. Бизде жана по Манасу, по Советский. Жок, по Манасу да, аслында да. Совет Манаса, Бакамбаева, Манас. Бул жерде турууга болбойт. 5 секунд примерно. Значит, затор болгондо бияка чыкпаш керек, э? Обязательно. Бул Так, спуск 12%.